Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөлөт Таштанбек уулу айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Сапар Исаков жана Албек Ибраимовго мамлекеттер аралык издөө жарыяланды. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Бишкектин экс-мэри Албек Ибраимовго мамлекеттер аралык издөө жарыяланды. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы кабарлады. Сапар Исаков менен Албек Ибраимов соттун чечимине жана тергөөчүнүн токтомуна таянып берилген мөөнөткө абакка кайтып келишкен эмес. Аларга кылмыш жаза кодексинин 97-беренесине ылайык 13 октябрга чейин сыртта жүрүүгө уруксат берилген. Учурда саясатчылардын азыр кайда экени белгисиз. Эске салсак, Исаков жана Ибраимов түзөтүү абагында жаза өтөп жатышкан. Алар 6 октябрда Ала Тоо аянтындагы митингден кийин бошотулган. Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандар мыйзамсыз миграция уюштурган. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Кыргызстандын аймагында чет өлкөлүк жарандар мыйзамсыз миграцияны уюштурган фактыны аныкташты. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Пакистан Ислам Республикасынын жараны тиешелүү документтерди мамлекеттик органдардан жасап, Кыргызстандын аймагында эмгектенүүлөрү үчүн Пакистан Ислам Республикасынын жарандарын чакырган. Бирок алар келген учурда эмгек келишими жокко чыгарылып, Кыргыз Республикасынын тышкы миграция жөнүндө мыйзамына ылайык визаларын жокко чыгаруу жана ишке уруксат бербөө боюнча чаралар көрүлгөн эмес. Жогорудагылардын негизинде Пакистандын жарандарын Кыргыз Республикасынын аймагына мыйзамсыз алып келүү үчүн кызматтар көрсөтүлгөн. Аталган факты кылмыштардын жоруктардын бирдиктүү рейстерине Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 122-беренеси боюнча катталып, Пакистандын жараны шектелгендиги жөнүндө кабарлама берилди. Азыркы учурда топтолгон материалдар сотко жөнөтүлөт. Алмазбек Атамбаевди номер 1 тергөө абагына которушту. Ал ачкачылык жарыялады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди УКМКнын тергөө абагынан Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынын жер төлөөсүнө которушту. Ал ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошев жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирди. Анын айтканына караганда, экс-президент Алмазбек Атамбаевди мурда өлүм жазасы чыккан кылмышкерлер кармалуучу жер төлөөдөгү камерага которушту. Атамбаев олтурган камерага жылуулук бүгүн берилди. Ал жерде канализация иштебейт. Эшиктери дайым ачык турат. Алмазбек Атамбаев ачкачылык жарыялады, деди Жошев. Социалдык фонд жана салык кызматында иштеген кызматкерлер аралашкан коррупциялык схема аныкталды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматта мындай коррупциялык иштердин кесепетинен мамлекеттик бюджетке 9 миллиард сомдон ашуун каражат түшпөй калганы айтылат. Жогоруда белгиленген кызмат адамдары колундагы бийлигин пайдаланып, жең ичинен каражат алып туруу үчүн мыйзамга каршы келген байланыш түзгөн. Бул үчүн коомчулуктун жана мамлекет кызыкчылыгына кооптуулук жараткан алтын казуучу компаниясына артыкчылыктарды берген. Мунун натыйжасында компания салык жана камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөй келген деп айтылат маалыматта. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине жаза кодексинин 319-беренеси менен катталды. Учурда тергөө жүрүп жатат. Министр Нуржигит Кадырбеков өкмөткө кинотеатрларды ачууну сунуштады. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков өкмөттүн аппаратына өлкөдөгү кинотеатрлардын ишин жандантууну сунуштап кат жөнөттү. Бул туурасында министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө, кинотеатрлардын иши 17 мартта токтотулуп, болжол менен 8 айдан бери ири финансылык жоготууларга учураганы белгиленген. Кинотеатрлар имараттарды кармап туруу, коопсуздук, коммуналдык кызматтар, насыялар карантиндик мезгил үчүн жарым-жартылай эмгек акыларын төлөп келүүдө. Имаратты узак мөөнөткө ижарага алгандар да бар. Апрель айынан бери кинотеатрлардын 1000ге жакын кызматкерлерине эмгек акы төлөнө элек. Бул алардын үй бүлөсүнүн материалдык абалына таасир берип, башка жумуш издөөгө мажбурлап жатат. Бул кино тейлөө чөйрөсүндө квалификациялуу кадрлардын жоголушуна алып келүүдө, дейт жүйө келтирген министр. Ошондой эле Кадырбеков тасмаларды ижарага алуу жана сатуудан акча чогултуу боюнча келишимдик милдеттенмелерден да бар экенин кошумчалады. Өз кезегинде Маданият, маалымат жана туризм министрлиги саламаттык сактоо министрлиги менен бирге санитардык гигиеналык режимдерди сактоо боюнча иш аракеттердин алгоритмин иштеп чыкканы айтылат. Соңунда министрлик 2019 жылы республиканын кинотеатрлары өлкө бюджетине 100 миллион сом пайда келтиргенин эскертти.
Кытай Тышкы иштер министрлиги бир нече мамлекеттин өтүнүштөрүн эске алып, Пекин аларды төлөнө эле карыздарынан бошотууну чечти. Айрым өлкөлөрдүн мамлекеттик карызынын көбөйүшү менен байланышкан көйгөйлөр үчүн жоопкерчилик Кытайдын мойнунда эмес деп билдирди КР. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Чао Лициан кезектеги ведомстволук пресс-брифингде Кытай экономикалык кыйынчылыктарды баштан кечирип жаткан өлкөлөрдүн карыз жүгүн азайтуу боюнча чараларды күчөтөөрүн баса белгиледи. Бир нече мамлекеттин өтүнүштөрүн эске алып, Пекин аларды төлөнө эле карыздарынан бошотууну чечти деп кошумчалады ал. Эрдоган француз өндүрүштөгү товарларга бойкот жарыялоого чакырды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жарандардын француз өндүрүштөгү товарларга бойкот жарыялоого чакырды. Күн мурун Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкө светтик мамлекеттин баалуулуктарын коргоону жана радикал исламга каршы күрөштү уланта бере турганын билдирген. Жооп катары Эрдоган мамлекеттин баалуулуктарын радикал исламчылардан коргоо тууралуу француз президентинин сөздөрүн каттуу сындаган. Өз кезегинде Макрон кеңеши үчүн Анкарадан Франциянын элчисин чакыртып алган. BBC исламда Мухаммед пайгамбардын сүрөтүн тартууга тыюу салынган мусулмандардын көбү мындай аракеттерди динди кемсинтүү катары кабыл алышаарын жазды. Ошол эле маалда макалада Франция светтик мамлекет экени жана бул француздардын улуттук иденттүүлүгүнүн борбордук принциптеринин бири экени белгиленген. 16 октябрда Париждин жакка белинде 47 жаштагы тарых жана география мугалими Самуэль Пати өлтүрүлгөн. Франция бийлиги аны Абдулла аттуу 18 жаштагы чечен качкын мууздап кеткенин билдирген. Андан бери бир нече күн мурда мугалим сабакка сөз эркиндиги тууралуу кеп кылып, класстагы окуучуларга Чарли Hebdo журналы жасаган Мухаммед пайгамбардын карикатурасын көрсөткөн. Ал эми 7 каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган акылы ай чапчыган кошоматчылар аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Чоң жардырууга даярдыктын баары бүттү. Сиздин тапшырмаңызды орду менен, убагы менен бүтүрүүгө аракет кылдык. Улуу урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Салиевич, сизден жардырууга улуксат сурайбыз. 1995 жылдардан баштап таасири бар кызматтарды аркалап келаткан Акылбек мырза акылы ай чапчыгандардын сап башында болууда. Бирок акыйкаттык менен күрөшкөн жок. Тескерисинче көп учурда акыйкаттыкты көп тебелеп тепседи. Эл уулу болуу аракети башкача сүртүмдөр менен коштолду. Эл уулу болбой эле кайсы бийлик келсе ошол бийликтин кошоматчы уулу бойдон калды. Эми Садыр Жапаровдун аброюна шек келтирбей жайына койсун дешүүдө. Мен Акылбек инеме кайрылып айта элем, айнанайын. Канча жумуштарды анын ичинде абдан жооптуу жумуштар аткарып жүрөсүңөр. Азыр Садыр Нуркожоевичти өзүнүн жайына койгулачы. Ал эч кандай сырттан кеңешке деле зарыл болбой турат. Просто баягы иллюстрация маселесин мен дагы абдан колдойм. Вот ошонун иллюстрацияга түшүп калуунун аракетинде бололучу биз мына карып калган саясатчылар. Кимибиз кандай экендигибизди эл деле билип калды. Ошон үчүн баягындай бир кескин түрдө баягындай бир көз караштар болуп аткандыгы келип эле Садыр Нуркожоевичтин аброюна шек келтирип атат. Садитесь. Какой сегодня стильный костюм, Виктор Сергеевич, наверное, дорогой. 5 октябрдагы болуп өткөн тополонго Жапаров сыяктуу жагалданмалардын түздөн-түз тиешеси бар. Ага карата 268 миллион сом боюнча козголгон кылмыш иши ушул кезге чейин жабыла элек. 3 жылдан бери тергөө иштин материалдарын жашырып жаап аягына чыгарбай келет. Ушундай адамдар токтотуш керек да. Акылбек Жапаров, сиз деген биринчи мамлекетке 300 миллион сомду төлөп бергиле. Бул бир эле факты боюнча. Мына 3 жылдан бери ал иш дагы эле ГКМБ айтпай жатат. Эмне болуп атканы? Силер күрчөктө отурганыңызды элдин баары жакшынакай билет. Ошон үчүн саясатка аралашпай, Кыргызстандын келечеги үчүн кетиңиздер. Уят кылбай Кыргызстандын баарын дүйнө жүзүнө. Это отлично, просто фантастика. Я считаю, что все достойны, абсолютно все. Өткөн айда эл коронавирустан коркуп көчөгө чыкпай үйдө карантинде жаткан кезде Абылгазиев кызматтан кетет деген чийки кеп тараганда Жапаров ошол учурдан пайдаланып дароо өзүн пиар кылып журналисттерге мен Кыргызстандын экономикасын 7-8 айда бутка тургузам. Мен премьер-министр болууга 56 жылдан бери даярданып келатам деп балп этип эргип жаткан элдин ээсин оодарганы бар. 2 слова. Да, конечно. Друзья, вы заметили, какой щедрой души наш Виктор Сергеевич?
Бакиевдин учурунда экинин бири болуп бийликтин эрке талтаңы болуп Каржы экономика министрлигин каалашынча башкарды. Андан соң биринчи вице-премьер болду. Бийликте турган кезде мистер 10% деген ардактуу атка конду. 2009 жылы каржы министри болуп турганда Ысык Атадагы өзүнүн жеке менчиги болгон машина сыноочу станцияга 200 миллион сом суда алып, ал акча кайра казынага кайтарылбай калганы боюнча Жапаров баштаган бир катар кишилерге кылмыш иши козголгон болчу. Башкы прокурор Жапаровдор 2017 жылдын 1-мартына чейин эле каржы министрлигине 238 миллион сом кайтарууга милдеттүү экенин жар салган. Биринчи орунга азыр кайсы маселе чыкты? Конституциялык реформа маселеси чыкты да. Конституциялык реформада жүргүзүүдө ошол эски көз караштагы аны мен байын, андай мындайын деген кишилердин кандай кеңеш күтүүгө болот? Алар муктасат, ошо жалпы маанайды чөгөрөт, өлтүрөт. Ошондуктан бул нерсеге менимче көңүл бурбай эле, ошо кеңешсиз жок эле иштесе менимче туура болот. Сооронбай Шарипович татыктуу кандидат. Кыргыз саясатында Жапаров сыяктуу кошоматчы ал тургай кылмышка шектүүлөр чекеден чыгат. Маселен, убагында Жогорку кеңештин тартип, мыйзамдуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин мүчөсү болгон Төрөбай Зулпукаров 1997 жылдын 1-ноябрында Бишкек шаардык прокуратурасы 108 берененин 3-бөлүгүнүн негизинде кыздын денесине жарааттарды келтирип топтошуп зордуктоо, ошондой эле 199 беренесинин 2-бөлүгү боюнча мамлекеттик кызмат адамына кол көтөрүү жана 215 берененин 2-бөлүгү бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгону айтылат. Тилекке каршы ошол учурдагы бийлик айтылган, жазылган сын макалаларды капарына алмак түгүл, Төрөбай мырзаны КСДП партиясынын тизмесиндеги 20 адамдын ичине киргизип, ого өтер канатына калкалап койгону айтылат. Как вам удобно? 2015 жылдагы жүздөп эшек баккандар Нокат районунан табылган. Көкжардагы эшек чарбасына Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровдун байланыштыгы бардыгы тууралуу маалымат тараган. Жумалиев өткөрүп берсин, Сарпашев өткөрүп берсин, тиг өткөрүп берсе, Кытайдын карызынан оңой эле утулуп коебуз, достор. Это чепуха. 2016 жылы мамлекеттик каттоо кызматы паспорттун жаңы үлгүсүн иштеп чыгып, улуту деген графаны алып салышкан. Бул коомчулукта нааразычылыктарды жараткан. Мамлекеттик каттоонун ошол учурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев паспорт чуусу боюнча коррупциялык иштердин былыктары дагы деле бүтпөй келет. Анын мындай кадамы коомчулукта улутка чыккынчылык кылган катары бааланып келет. Ал эми Садыр Жапаров жалпы жарандык паспортко улут графасы кайтарылганын журналисттерге маалымат берип жатып билдирген. 2 слова. Спасибо. 2013 жылы өкмөт башчынын 1-орунбасары Тайырбек Сарпашевка таандык делген Градиент фирмасына каржылык мыйзам бузуучулук беренелери боюнча прокуратура тарабынан иш козголгон. Бирок бул иш тергөө убагында эле белгисиз жагдайлар менен жоголуп кеткендиги тууралуу кабар тараган. Андан кийин парламентте Тайырбек Сарпашевдин ишмердиги боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу да башкы прокуратурага жолдонгон. Бирок кылмыш иши ачылган эмес. Негизи мындай саясатчылар кеч болсо да катуу жазага тартыла тургандардын сап башында турушу зарыл экени айтылып келет. Акыркы толкундоолордо Сарпашев митингчилердин колуна түшүп токмоктолгон. Андан бери Сарпашевдин кайда экени дайыны да билине элек. Ажигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7-канал, Бишкек. Айланып эле баягылар, дегеле булар бийликтен ажырагысы келбейт. Канча хан алмашса деле сөзсүз тегелегинде жүрө беришет экен го. Акылбек кетчи, элдин акысын жедиң го жакшы эле. Кет десе ит да кетет. Сени эмне дейбиз, Садырга бут тоспо, сыйың менен кет. Булар 30 жылда иштебеген, эми иштешмек беле. Уяты болсо өзү кетип калмак. Кайра эле ушуларды угуп олтуруп калдык, өкүнүчтүү. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.